Урматтуу Кыргыз элинин президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков, биз Баткен эли, ушул жерде чогулган эл Баткен элинин атынан Москвада сизге кайрылуу жасайбыз. Бүгүнкү күнү биздин Баткен жерибизде кооптуу абал түзүлүп, мына интернет сайттарда ар кандай маалыматтар келип, элди дүрбөлөңгө салып, мына жердеги ошол айылда жашап жаткан балдар, айылдагы балдар эле эмес, бардык баткендиктер, ушул жердеги баткендиктер эмес, тегиз кыргыздар Москвада жүрөгүбүз ооруп, эртең күнү кандай болот экен деп сизге кайрылып жатабыз. Ушул Баткендеги чек ара маселесин биринчи орунга коюп, парламентте карап, өзүңүздүн иш планыңызга киргизип, кайсы жетекчилер менен чечиле турган болсо, ушул маселени тез арганын ичинде чечип берүүңүздү суранабыз Баткен элинин атынан. Ушул жерде келген ар бир айылдын лидерлери, ар бир айылдын активист балдары бүгүнкү күнү ошол Баткенге эгер кооптуу боло турган болсо, эртеси күнү учуп барганга бардыгы даяр. Биз колубуздан келген жардамды Москвадан дагы берели. Сиздер дагы ошол жерде биринчи орунда, парламентте дагы, министрликтерде дагы биринчи орунга ушул вопросту коюп, маселени коюп, тез аранын ичинде чечип берсеңиздер, урматтуу президент.